аткарылууда экендигин билдирем. Жыл башынан бери Жалал Абад шаардык кеңеши 74 токтом чыгарып, анын 3-өсү аткарылган эмес. Бул тууралуу бүгүн шаардык кеңештин 11-сессиясында айтылды. Аталган 3 токтом ипотекалык үйлөр, жер тилкеси жана жатаканага байланыштуу болгон. Бардыгы эле өтүп, бардыгы эле токтомдор аткарылып атат, аткарылбай калган токтомдор боюнча андай суроо болушу мүмкүн эмес. Рахмат. Сессияда күн тартибине 8 маселе каралып, анын бири жыл ичиндеги токтомдордун аткарылышы боюнча болду. Дегенменен токтомдордун аткарылышы депутаттар тарабынан сынга алынды. Мөөнөтүн коебуз, бирок аткаруу бийлик тарабынан же мөөнөтүндө жооп бербейт, жооп берсе дагы бир бөлүгүнө жооп берет. Ошол боюнча Энисбек Абджалилович, аппарат жакшы иштебей атабы, же жетекчилер эстинен иш көп болуп калып атабы? Буга мындай чара көрүш керек да, жөн коюш керек да. Бул мен эмес, мына коллегаларым деле айтат. Протокол тапшырма беребиз, жообун убагында ала албайбыз, эстеринен чыгып калышат. Ошол нерсени да карап коюш керек. Эмне дегенде биздин ыйгарым укугубузда даже мэриянын ар бир кызматкерине биз ишенбейчилик көрсөткөн акыбыз бар. Так, Урмат Самалович, сиз так айтып койсоңуз, кайсы жетекчи ошо протоколду тапшырманы аткарбады? Мен ошол жетекчинин үстүнөн чара колдонайын. Шаардык кеңеште чыгарылган токтомдор аткаруу бийлигине өткөрүлүп берилет жана алардан 1 ай ичинде токтомдун аткарылып жаткандыгы же ишке ашкандыгы тууралуу маалыматтар алынат. Бул боюнча ар бир токтомду кабыл алганда биз аткаруу бийлигине берип атканда журналга каттап туруп берип атабыз. 1 айдын ичинде аткарылышы боюнча мөөнөтүн беришкен. Бул эми жылдык жыйынтыктоо отчету болгон үчүн жалпысынан айтып кетип атабыз да. Себеби ар бир токтомду кабыл алганыбыздан кийин юстицияга катталып, сайтка чыккандан кийин ар бир токтом өз күчүнө кирет. Ошондой эле күн тартибинде муниципалдык менчиктеги эскириги жеткен жеңил автоунааларды сатуу, жеке менчик жер тилкесинин багытын өзгөртүү жөнүндө жана башка маселелер каралды. Өткөндө биз барып бузура алмай аткан үйлөр бар да. Мынау неме көчөдө бар, Красина көчөдө бар. Шулар кандай болуп атат? Анын зонасы жилой болчу да. Ошон үчүн зонасын өзгөртүлгөн эмес. Жок, жилой болгон менен белги үйлөр алсамдат да бизге. Аны уже аткаруу тапшырма болуш керек да. Деталь туура айтып атат. Мындай нерселер өтө көп болуп атат. Жок. Ага күн тартибинде каралган эмес. Сессияда каралган маселелерди депутаттар бир добуштан колдошуп, иш мерчемдерди жакшыртуу талабы коюлду. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.